Ассалаумалейкум, достар. Амансыздарбы? Бүгін Нұрлан досымның атын тартып отам. Түбі өте күшті атқа барады. Қартаң Тораттың баласы. Қартаң Торат деп бұл сапар сары чапчылы мұны. Ondan кейін Расул ака үйірге қойдылы. Ошоның түз баласы екен. Азыр Нұрлан өзі улаққа чабып жүреді. Эми бұл теке улақтың аты, достар, бойы андайлы чоң емес, бирок зор ат. Басы дагы өзүнө жарашалы жеңил чыгат. Буюрса маалыматын аламын азыр. Кимге жаккан болсо чаласыздар. Кычымын көрүп турасыздар. Нурлан, ушул жерге токто досум. Бул маалыматыны өзүң дагы кошуп этем. Мен кыскача айттым. Бұл ошондо сапар чапкан Тораттын баласы, Биринчи сапар чабып жүргөн Картаң Торат бар эле. Буну Ленскийден ким бирөө алып келген атасыны. Ошонан андан кийин сапар алып, сапар чапкан. Сапардан кийин Расул акага келген атасы. Расул ака айгырга коюп, ошондон түшкөн акыркы кулундары бу. Картаң Торат. Буну Берки Искендер аканын баласы минип жүрдү тайында. Ооба, жeenim. Ооба. Жeenim минип жүргөн, ошо жeenиме мен агамын да буну. Бу азыр 3 асый болуп калды дедиң, 3 асый, жазга 4 асый. Бу кандай болуп атат улактары? Эми досум өзүнө жараша така улагы. Сразу эле аша турган ат да бу. Жакшы. Бу бою канча чыгат азыр? 1.50 чыгып чыкпаса керек. Чыгып чыкпайт, а? Ооба. Бирок эми жоондугуна тан беришке жоона. Бирөктөр ойлошу мүмкүн, буну Польшага ham аралашкан, андан мындай депчи. Андай эмес, таза карабай. Ошол жака ылдыйга бир кой берчи. Эмесин айтып коюн, такаланганда ушул экте терек-теректи ошонун ортосуна коюп, таап туруп, эме алса такалатат. Беркиндеге турушу кыйын. Эми жакшы нерсесин айт, жаманын айтпай койсуз, бубой каласың. А так жеп ичиши колго бир пресс алсаң, бир пресс, 5 кило, 10 кило жем берсең, аны ham жейт. Мына курсак өзү айтып турат бу. Бул күн улакка чабылып, ушунчалык тартылганы досум, курсагы. Кече улактан келди өзү. Кой берчи ушул жерден. Ат чынында өтө жакшы ат. Бычымдары басы дагы жеңил эле коюлат дейт. Азыр басын дагы сурайбыз. Нурлан, повороттарын көрсөт. Ай, мына башын алышын аралайсыз. Болду. Кагып койчу. Түбі өте күшті атқа барады. Картаң Торат деп бир ат үйіріне келе албайт эле. Нурлан, досым, бу басын канчага коесуң? Басын 190 деп эле чыгарам досум, жакын эле. Кеми дагы болот, а? Болот кичине. Буюрса, улагы жакшы, кирип чыгышы. Ооба. Мына Буну берде көп чабып жүрүп эме кылышты, көрүштү. Көп эле таанып. Кабагы, моюну, көкүрөгү аябай көчтүү ат. Буттарын палбандыгын карагылачы. Мына жеринде өткөндө тебеленип калган экен досум. Кайсыл жери? Балып чым алды. Мына го? Болду. Тебеленип калган экен. Ушул жеринде тебеленген жери бар экен. Анан Нурлан, бу үйүрү тууралуу айтсак, үйүргө койдуңбу сен? Биз койгон эмеспиз. Ошонуп кетип досум 4 байталды имери болгон экен. Тутабызда ат менен барганыбызда атчан куулаган биз. Демек койсо атасындай эле экен, а? Атасындай эле. Атасы үйүрдө жүргөндө бир ат жанына бара албайт экен эле да. Ооба. Картаң болгону менен бали кичине эме алган жөн аттарды түнү келип качып кетет эле да. Ошондой да угабыз го. Мына эми жанагы өзүбүздүн билген сөздөрүбүздү коштук. Достар, 190 000
Bağa koyuldu. Geldi daha görsenizdер, çınında жақшат. Sodan versin dostum. Telefon numerini aytıp koyç. 554 Hı. 42 Hı. 93 44. Mına. Şu numerge çalasızlar. Ekranға da koyup koyun. Нокенде тұрады. Ленинград айылында. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракатух.